Дыйканга дан, элге нан керек. Айыл чарба тармагына багыт берген Чарбачыл уктуруусу Марал радиосунда. Кушубак кечиңиздер менен, урматтуу угармандар жана көрөрмандар, силердин назарыңыздарда Чарбачыл программасы, кызматыңыздарда мен Бермет Турсалиева. Бүгүн бизде өтө кызыктуу тема. Азыр элдин баарынын эле жүрөгүн өткөн жана өтө даамдуу болуп, аппетитти ушундай ойготкон тема таза, зыянсыз дарбыздарды жана жер жемиштерди таба алабызбы, кантип тапсак болот деген теманы бүгүн ачып берели деп атайын бизге Байдыйкан айыл чарба колдоо долбоорунун башкы окумуштуу агроному Турузбек Асаналиев мырзаны чакырдык. Саламатсызбы, Турузбек мырза? Саламатчылык. Кош келдиңиз биздин студияга. Рахмат. Турузбек мырза, айтсаңыз, бүгүнкү күндө азыр мен өзүм баш болуп аябай дарбыз жегим келип жүрөт да могу күндөрү. Бирок негедир баягы көп жылдык, ошо бир 10 жылдай болуп калды окшойт да. Бир коркунуч пайда болуп калганда менин ичимде. Азыр дарбызды жебеш керек. Азыр дарбызды жесең сөзсүз түрдө ууланасың, отравление болосуң, же ичиң ооруйт, же дагы бирдеке болосуң деп өзүм да жебейм, балдарыма да алып бербейм. Өткөндө ата-энем келди эле үйгө конокко, анда дагы ушундай дарбыз жегим келип, кызыгып дарбыз алайын десем, апам кой азыр дарбызды алба. Ал азыр жакшы эмес деп кой, деди да. Анан мындай ой пикир бүт эле коомчулукта мындай кеңири тараганда. Менин негизги суроом дарбызды биринчиден, дарбызды Кыргызстанда кандай жол менен өстүрөт биринчиден, анан экинчиден кандай жол менен өстүрүш керек? Өтө кызыктуу суроо болуп атат. Анткени бүгүнкү күндө ошо биздин дарбыздарды, коондорду жана жашылчаларды өстүрүп аткан дыйкандарыбыздын көпчүлүктөрү бул агроном болбогондуктан, адис болбогондуктан өтө көп каталарды кетирип жатат да. Эң биринчи эле ката бул топурак даярдоо. Биздин эң биринчи ошо агрономдордун бардык жерде бир айта турган нерсебиз, топурагыңызды алып, лабораторияга алып барып, ошо лабораториядан аныктап алыңыз кайсы зат жетет, жетпейт деген маселени көтөрөбүз да. Доодурга барсак деле кан тапшырабыз го. Бул топуракта жандуу нерсе, өсүп аткан арбузда жандуу нерсе. Ошон үчүн булардын бардыгын тең биз анализден өткөзүп, ошол топуракка кайсы элемент жетет, кайсы элемент жетпейт деген суроодон башташыбыз керек да. Өзгөчө бул жашылчалардын ичинен арбуз менен коон генетикалык жактан ошол нитратты топтогонго мындай мүмкүнчүлүктөр ошого байланып калган экен да. Эми эгерде биз башка өсүмдүктөргө кичине нитрат көбүрөөк берилип калса, өсүмдүктөрдө анча нитрат көп экени билинбейт. Ал эми коон менен дарбызда өзгөчө билинет да. Магнитте ол тартып алып турбайбы баарын? Магнитте болуп эле тартып алат. Эми биз жана бүгүнкү күндө дыйкандарды көп кыдырып жүрөбүз, ар кайсы региондордо болуп жүрүп атабыз. Анан ошол биздин негизи максат ошол дыйкандардан негизи ушул биздин Байдыйкандын айыл чарба колдоо долбоорунун бирден бир багыты ошол дыйкандарды туура агротехникалык эрежелерди сактап, туура продукцияны өстүрүү. Биз ошого кеңеш берип, ошонун үстүндө иштеп келебиз. Анан эң негизгиси бул бүгүнкү күндө дыйкандарыбыз 1 гектар жерге дарбыз өстүрүш үчүн 1 тоннага жакын азоттук жер семирткичтерди даярдашат. Мына Шамалды сайдан өткөндө балдар мага звонить этип айтып атат, бизге чалып ошо арбузду кандай өстүрөбүз дегенде биз ошол кандай өстүрүү жолдорун айтып берсек, 1 тонна селитр алып алдым эле эмне кылам дейт. Мына элестеткиле, ошо 1 тонна селитра бүгүн биздин сатыкка келип атат да. Анан эң негизгиси биздин сатыкка келип аткан ошол дарбыздардын биринчиден нитрат өтө көп болуп кеткенде биринчиден боорду талкалайт, андан сырткары нерв системасын талкалайт. Мына боор жагынан биз биринчи орунда турабыз, баягы ушул боор алмаштырган жагынан. Андан сырткары жана гепатит деген балакет бар. Мына ошолордун баардыгы тең келип эле
бөйрөк, боор талкаланып атат, ашказан. Мына ошон үчүн эң биринчи биздин ушу мамлекеттин да саясаты баягы 94-95 жылдары өкмөттүн токтому чыгып жерлерди бөлүп бергенден баштап айыл чарбасындагы агрономдордун баардыгын кыскартып салган дагы сол да. Азыр бир дагы айылда туура багыт көрсөтүп, ушул өсүмдүктү кандай өстүрүү керек деген маселеде бир дагы агроном таппайсыз. Тапсаңыз дагы бир чети мына 60тан ашып калган, 60тын кырына келип калган илгерки агрономдор барбыз да. Эми жаштар болсо азыр агрономияга көп кызыкпайт, кызыкса дагы чаанда бири бар да. Кызыкса дагы экономикалык жактан мына пайдасы төмөн. Мына эң эле аз айлык алган бул айыл чарба министрлигинин ошол региондордо иштеп аткан адистери. Анан ким келет? Анан эгерде ушул ар бир айыл өкмөтүндө дасыккан агрономдорду, жаш кадрларды даярдасак, бүгүнкү күндө биз ушундай оор акыбалга келбейт элек. Мына мен дагы кандай өстүрүү керек дегенине дагы токтолуп кетем алдыда. Турсунбек мырза, менин бир суроом бар. Сиз айттыңыз жана 1 тонна селитра алып алыптыр, Шамалды сайдагылар. Ал 1 тонна селитраны канча жерге алыптыр? 1 гектар жерге. 1 гектарга. 1 гектар жерге норма канча дедиңиз? Норма эми эгерде биз дарбызды өстүрө турган болсок, негизи селитраны эң эле аз көлөмдө бериш керек да. Анткени бул азот топтогонго жакшы мындай жакшы топтойт өзү. Цифрамен айтканда канча? 100-150 килограмм эле тегерегинде да, 100-150 килограмм тегерегинде. Анан булар ошо 1 тоннанын бардыгын берип атышат, Анан 1 тоннаны бергенде биз жалаң уу, нитрат көп болуп атат да. Азыркы күндө ушул эгерде биз текшере турган болуп калсак, бүт дарбыздарды дагы, коондорду дагы нитрат өтө көп. Эми бул нерсенин бардыгын тең дыйкан жерди арендага алып атат көп акчага. Андан сырткары жанагы селитраны да өтө көп акчага алып атат. Мына ошолордун бардыгы келип эле бир чети продукция өстүрүп атам деп атат. Көбүрөөк түшүм алгысы келет. Көбүрөөк түшүм алганда бул шор бербесек түшүм болбойт деген түшүнүк келгенде. Демек бул билбестик эмес, бул ач көздүкпү? Бир четинен ач көздүк деп айта албайбыз. Анткени дыйкан өзүнүн эмгегин акташы керек болуп атат биринчиден. Ошончолук билим жетпегенден кийин, дыйканга түшүндүрүп айтпагандан кийин дыйкан ошол селитраны берип жатат да. Эми жалаң эле селитра берүү эмес, селитрадан сырткары дагы фосфор, калий деген жерсемдикчтер бар. Андан сырткары макро микроэлемент, ошол топурактардын иштөө жөндөмдүүлүгү жакшы болуш үчүн микроорганизмдердин микрофлорасы болуш керек. Мына ошолордун баардыгы тең бүгүнкү күндө ошол 1 тонна селитра менен жерди өлтүрүп атабыз да. Алар билбейт да, ошону фосфор, калийди бериш керек экенин. Эми жаңадан баягы улам интернет булактары чыккандан кийин кээ бир дыйкандар болсо атайын ушул кандай өстүрүү керек экенин жолдоруна эми түшүп келишет да, бирок жалпы жонунан билишпейт. Кошунам мындай берип атыптыр, ушунуку жакшы болуп атыптыр менен эле ошону менен келет да, тигил айтты, бул айтты менен. Эми бул нерсенин бардыгын тең биздин азык-түлүк коопсуздугу, андан сырткары ушул биздин генетика, эми бул кийинки муундардагы жакшы өсүш үчүн, ошол кийинки муунду сакташ үчүн биздин неберелер, чөбүрөлөр, ошолордун ден соолугу үчүн биз азыр кам көрүшүбүз керек да. Мына жаш балдар эң биринчиден мына нитрат көп болгондо ким ооруйт? Жаш балдар ооруйт да. Кичине көбүрөөк жеп койсун, отравление болот. Мына өткөндө супермаркеттин бирине барып, мына бизде мынандай атайын экотесттер бар да. Мен кызым отравление болуп 4 жашында. Ошондон кийин ушуну сатып алгам атайын. Мына ушул экотесттер канчалык деңгээлде нитрат бар экенин аныктап берет да. Мына ушул нитрат менен былтыр дарбыз жеген жокпуз. Анткени бардык дарбыздарда ушул нитрат чыгып атат да, нитрат чыгып атат. Эми биздин дыйкандардын түшүнүп калгандары бар. Баягы селитраны бербесен фосфордук жерсемдикчтерди, калий жерсемдикчтерин берип атышат. Аларда болсо нормага ылайык туура эле келген дарбыздар да бар. Бирок өтө эле аз санда, Айрыкча ушул биздин
чүйдөгү дыйкандар кичине билимдүүрөөк болуп келип, ошол чүйдүн дарбыздары бышкан мезгилдерде ошол нитрат баягы шамалдыс айткандай эмес, өтө көп санда эмес, азыраак санда болуп атат. Нитраты аз дарбыз дамдуураак болобу, көбүрөөк сакталабы же бардык өсүмдүктөргө ушул азоттук жер семирткичтерди көп бергенде биринчиден ошол сактоо мөөнөтү жоголот. Бул кандай жашылча болбосун, кандай өсүмдүк болбосун, жада калса бизден жанагы холпунай менен малиналарга дагы азыр селитраны беришип, өтө көп берип болгон маалда ошол сакталбастан бузулуп атат. Андан сырткары картошкөлөр дагы берип атабыз, аларга дагы өтө көбүрөөк санды берип койгондо анда дагы ошол сактоо мөөнөттөрү жоголуп атат да. Ошон үчүн бул жана мен айтып өткөн башында баардык өсүмдүктөргө канча деңгээлде минералдык жер семирткичтерди же органикалык жер семирткичтерди, мына ошолордун баардыгын тең канчалык деңгээлде бериш керек экенин ошо топурактын анализин алып аныктап алып, андан кийин агрономдор менен кеңешип ошону бериш керек. Анан гана эмне берем, качан берем, аны чечиш керек. Эми бул жер семирткичтерди бергендердин да өзүнүн сроктору болот. Ошол срокторуна жараша бериш керек да. Анткени ошол срокторуна жараша эгерде биз бербесек, мына кээ бир минералдык жер семирткичтер, фосфор, калий жер семирткичтерин ушул күз ай баягы жерде айдардын алдында күз айларында эле беришибиз керек дагы. Анан же болбосо жаз айларында бергенде топуракта айдардын алдында бериш керек ушуларды. Мен тиги жер семирткичтин мөөнөтү өтүп кеткен жокпу, кантип билем? Бул жер семирткичтердин ар бир жер семирткичтин өзүнүн сроктору болот, сакталуу мөөнөтү болот. Ошол мөөнөттөрүнө жараша жанагы келип аткан партияларда мөшөктөрдө жазылып болот. Ага ишенсек болобу? Эми негизинен ишенсек болот. Анткени ошол бизге жана көлөмдүү партиялар келип атканда ошол жер семирткичтердин канча мөөнөттө колдонусу керек экени жазылат да. Бирок көпчүлүк убактарда ал мөөнөткө карабастан кечирээк деле себилип калат. Бирок ошо кечирээк себилгенде дагы баары бир сапатын жоготпойт биринчиден. Эгерде туура сакталса, ошол жер семирткичтер туура сакталыш керек. Туура сакталыш керек. Мен анткени билем да, бир-эки кайгылуу окуяны дыйкандардын. Алар акчаларын коротуп, ошо жер семирткичтерди алып колдонушту. Бирок баягы эффект күтүлгөндөй болгон жок да. Көрсө баягы жер семирткичтерин сиз айткандай эле сактоо мөөнөтү өтүп кеткендер экен да. Аны эми ал сатуучунун жоопкерчилиги да. Сатуучунун жоопкерчилиги, экинчи дагы бир айта турган нерсе, ошол жер семирткичтерди берип атканда дагы кээ бирөө топурактын үстүнө эле чачып ташташат. Ал чачып таштаганда азоттук жер семирткичтер, карбамид, ошо аммиак селитрасы булардын учуп кетет да. Ошон үчүн буларды жанагы культиватор менен топуракка берүү керек да. Ичине аралаштырыш керек турбайбы? Топурактын астында калыш керек да. Демек, урматтуу угармандар жана көрөрмандар, селитра себерден мурун биринчиден жакшылап туруп сактоо мөөнөтүн карап көрүп алгыла, эле такалап сурагыла сатуучудан. Анткени алар деле өздөрүнүн бир максаттарын көздөшүп, алар дагы селитрасын сатканга аракет кылышат да. Анан сөзсүз түрдө жердин үстүнө эле момунтип эле себип кете бербестен көптөр себип эле кетип атышпайбы? Аны топуракка киргизиш керек, аралаштырыш керек экен. Турсбек мырза, сиз бизге бир сонун аппарат алып келиптирсиз да. Бул эмне деген аппарат? Ушуну жакшыраак айтып берсеңиз. Бул экотесттер. Мына ушул экотесттер болсо, ушул баардык көпчүлүк өсүмдүктөрдүн канчалык деңгээлде нитраты бар экенин көрсөтөт да. Бул экотесттер атайын мындай мына жерде жазылган, мына нитратомер деп турат, бул жерде дозиметр деп турат. Бул ушу дозиметр болсо канчалык деңгээлде радиация бар экенин текшерилет да. Ушул жер жемиште жок, жалпы айланат чөйрөдө. Мисалы үчүн азыр нитратомерди мындай басабыз, басканда бул жерде эме чыгат, кайсы өсүмдүк эмнелер бар экен? Кайсыны текшеришибиз керек? Абрикос, арбуз дейт орусча экен, банан, баклажан, виноград, груша, зелень, дыня, капуста, кабачок, лук,
дегеле огурец, перец, дегеле бүгүнкү биздин бүгүнкү күндөгү биз жеп жүргөн баягы популярдуу жер жемиштердин баары бар экен, ооба. Сиз дозометр дегенде ушул чөйрөндөгү радиациясын эметеби? Ооба, чөйрөндөгү бизде эми кээ бир аймактар бар да, баягы бул дозиметрди жазганы, бул жазып койгону. Радиациялык абалга калып калбасын деген нерсе да. Кандай биз студияда радиация кандай экен көрөлүчү? Маралдын студиясы радиационный бекен. Азыр биз эгерде биз тегеректи өлчөй турган болуп калсак, канчалык деңгээлде экенин азыр өчүрүп туруп кайра күйгүзүшүбүз керек. Абдан жакшы аппарат экен. Негизи ар бир эле кожойке ушундай аппарат алып жүрүш керек окшойт, базарга баратып, дүкөнгө баратып. Эми бул ар бир кожойкенин, кожоюндун колунда боло турган нерсе да. Анткени биз ден соолук керек баардыгыбызга тең. Ушул ден соолук керек үчүн мына азыр измерение кетип атат. Мына 18 микрорентген саатына экен да. Норма канча болуш керек? Норма эми 50ге чейин болуш керек. Бүгүнкү күндө ушул 18 бул өтө эле норманын негизинде. 50дөн төмөн, Төмөн. 50дөн ашса анда ал жактан качыш керек турбайбы? Эми мына азыр эң көрсөтүп атканы 24-тү көрсөтүп атат да, бул жок деген нерсе да эми бүгүн. Эми биз сиз менен радиацияга чалдыкпайбыз, анткени бул радиация баардык жерде бар, бирок ошол баягы өлчөмдөн жогорулап кетпеш керек да. Эми азыр көрөлү, биздин мына студияга дагы биз бияка келе жатып көчөдө сатып аткан эле арбуздардан сатып алдык. Сатып алып туруп азыр канчалык деңгээлде нитраты бар экен, ушул арбузду жегенге болот бекен деген маселе дагы карасак болот. Мына жалпысынан Түтмеле ошо турасың. Арбузду мен жакындатып койгон камерага. Мына арбузду тандайбыз, тандагандан кийин ошол арбузду окей деп баскандан кийин арбузду саябыз. Сайып, анан измерение кетти. Азыр өлчөмүп атат. Бул канчалык деңгээлде азыр өчүрүп алдым да. Азыр шашпай эме кылалы. Бунун учун дайыма тазалап туруш керекпи? Учундан да кургак улам сайган сайын кургак салфетка менен тазалап туруш керек. Тазалап туруш керек да. Мындай кылып коелу. Так, азыр көрсөтүп атат. Арбуз 60 миллиграмм көрсөттү да, 60 миллиграмм. 60 миллиграмм норма болуш керек. Норма незначительное превышение нормы деп атат да. Норма 60 миллиграмм болуш керек, Норма 60 болуш керек. Бул арбузда болсо азыр 73 болуп атат да, 73. Бөлөк жагына сайып көрүңүзчү. Бул негизи ушул сайып атканда ушул мына плодоножка же болбосо ошо сабактын түбүнө сайыш керек да. Анткени ушул түбүндө нитратты көп чогултат. Биз азыр мына студияга келгенибизде биз муну оодарып койгонбуз, эми ушул боюнча коюп койдук. Ушул боюнча коюлгандан кийин мунун ичиндеги соктагы ар кайсы жакка жылышы мүмкүн. Алып кеттиби нитраттар ылдый жагына? Кем билет эми. Азыр бул тесттер менен көрөбүз да. Азыр 70 бул жагынан. Негизинен бул арбуздардагы эгерде температураны ушул комнаталык температурада текшериш керек да. Эгерде комнаталык температурада текшере турган болуп калсак, ушул көрсөткүчтөр туура көрсөтөт да. Анан ысык же болбосо кээ бир убактарда ушул текшергенде келип аткан машиналардан экотестер менен текшерген убактарда баягы муздак жерге коюп текшерсе, бул туура эмес көрсөтүп калат да. Демек, дарбыздын температурасына жараша дагы экотесттер көрсөтөт. Да, ооба. Экотесттерде анан ошон үчүн мына экотесттер менен биз дегенде текшерип алып, бул канчалык деңгээлде
нитрат көп экенин, аз экенин биз азыр алдында текшергенде, мисалы үчүн бул жерде көбүрөөк көрсөтүп аткан. Азыр болсо 70-ти көрсөтүп атат. Улам муздаган сайын бул температуранын нитраттын көрсөткүчүн төмөнүрөөк көрсөтүп атат да. Ошон үчүн жалпы жана базарларда сатып аткан арбуздарды, андан сырткары жана көчөлөрдө сатып аткан арбуздарды биздин фитосанитардык же кызматкерлери химиялык жол менен текшерип, же санэпидемиясы химиялык жол менен текшерип туруп, андан кийин сатыкка уруксат бериш керек да. Демек, экотестер бул эң биринчи кадам, Эң биринчи кадам. А бирок жакшыраак анализ алыш үчүн лабораторияга бериш керек, Лабораторияга бериш керек, химиялык жол менен. Ошондо деле химиялык жол менен. Мен азыр көрөрмандарга айтып коеюн, биз бая эшиктен алып келип буну передачанын астында, программанын астында сайганда 113 деп көрсөткөн да. Азыр биякта кондиционер иштеп атат, муздаткычтар иштеп атат, ошон үчүн азыр 70-кө түшүп калыптыр, 73-кө. Демек, бул дагы мындай билиш керек экен, Ошондой болсо деле 60-тан ашып атат. Демек, биякта нитраттар бар. Эми нормадан жогору. Нормадан жогору. Биринчиден мына өзүңүздөр мына арбузду деле тандап аткан мезгилде, мына арбуз ошол жаткан боюнча өсөт да, ушундай. Анан ушул арбуздун топуракка жаткан жери, мына жагы саргыч болуп турса, нитрат жок деп билсек болот да. Саргыч. Ал эми ананда агыш болуп турса, демек нитрат бар. Нитрат эми канчалык деңгээлде, көппү, азбы, эгерде биздин колубузда тесттер жок болсо, анда мына арбуздун көлөмү, арбуз бата тургандай суу алып туруп, анан арбузду чөгөрүп көрөбүз да. Эгер арбуз чөгүп кетсе, анда нитрат бар. Чөкпөш керек бар арбуз? Чөкпөш керек. Андан сырткары дагы жөнөкөй текшере турган болуп калсак, ушул арбузду кескенден кийин биз стаканга салабыз. Стаканга салган мезгилде жанагы ортосундагы кызыл этин алып туруп, стаканга салсак, анда эгерде стаканга кызарып чыгып кете турган болуп калса, анда нитрат бар. Өңү чыгып кетсе. Өңү өзгөрсө. Же болбосо мында биз күнгө барасак, күнгө барган мезгилде ошо фиолетовый свет болуп калат. Демек, анда нитрат бар болуп эсептелет да. Анан ушундай нерсе, ушундай аныктай турган нерселерибиз да бар да. Эми эң негизгиси бул арбуз айтып аткандай, биз колдонуп аткан мезгилде дагы нитраттардын баардыгын тең баягы жокко чыгаруу, же болбосо аз көлөмдө болуш үчүн негизинен туура өстүрүү керек да, Турузбек мырза, сөзүңүзгө аралчы. Демек, эгерде колубузда нитратометр жок болсо, бычагыбыз жок болсо, биз баягы илгерки метод менен бар эле тыңк деп тандайбыз го, тыңкылдаса, жакшы тыңкылдаса, значит, бышкан сонун дейбиз го. Демек, биз бир аз курсагын ачып карап, анан курсагынын өңүн карашыбыз керек экен, Жакшы нитраты жок арбуздардын өңдөрү кадимкидей кочкул, жашыл болуп, ошол сортуна жараша өң берет да. Андан сырткары, эгерде биз алып туруп мындайынан кыса турган болсок, кычыраш керек да. Кычыр деп. Кычыр деп кетет да. Анан бычак менен сайганда да кычырап кетип жарылат го. Анда ал муздап турган убакта ошентип кетет. Анан экинчиден, ушул арбуздардагы биз эгерде ортосун кесе турган болуп калсак, биз ошол ак мындай жипчилер пайда болсо, демек нитрат өтө көп, муну жегенге болбойт да. Ошон үчүн жанагы арбуздарды алып, ушул биз берип аткан мезгилде өтө эле кооптуу маселе бар да буларда. Анан эң негизгиси ушу арбуз менен көбүнчө азыр ууланып аткан, же болбосо ушул нитрат көп болуп, кускусу келип, баш айланып, ичи өтүп, ушундай нерселердин баардыгы тең болот. Андан сырткары биздин арбуздардын баардыгын тең мына көчөлөрдө отуруп алып, көчөнүн жээгинде сатып атат да. Ошо көчөнүн жээгинде сатып аткан мезгилде дагы жанагы жана газдардан, машинанын газынан чыккан уулуу заттар, жана коргошун, мисалы үчүн, ошо коргошундар келип ушул сыртына жабышып калат. Ошолордун баардыгын тең жок алып барганда үйдөн бир сыйра жууп жакшылап, проточный вода дейт, жолунда агып турган сууга жууп туруп, андан кийин анан кесип, анан столго коюшубуз керек да, негизи. Эми эң негизгиси бүгүнкү күндө ушул биздин санитардык, жанагы фитосанитардык кызматыбыз жакшы деш керек. Анткени
биздин союз негизи азыр ошол туура жолун кандай өстүрүш керек экенин биз дыйкандарга үйрөтүшүбүз керек да. Үйрөтүп ошол сабактарды көбүрөөк семинарларды өткөзүп үйрөтүшүбүз керек кышкы мезгилдерде. Жазгы жыйым терим бүткөн мезгилдерде да. Анан бул иш жакшы эле жалаң эле бир эле тиги министрликтин мойнунда эмес, мына айыл чарба биздин дагы Байдыкан айыл чарба колдоо борбору дагы ошол биздин бир максатыбыз дыйкандарды туура дыйканчылык жүргүзүүгө багытталган. Анын үстүнө мына өзүңүздөр көрүп аткандай мына бул жерде бадыраңдар турат, помидорлор турат мынакей. Мына ушулардын баардыгы бүгүнкү күндө столдун үстүн баарын жайнатып коюп атабыз. Мына мен бадыраң тууралуу дагы бир аз айтып кетейин. Ошол бадыраңдар көп ооруйт да, көп ооруйт. Мына бир аз аба ырайы өзгөрүп кетсе эле булар ооруп баштайт. Ооруп баштаганда сезимтал болот, сезимтал болот. Аябай бул назик да, назик. Анан ошол бадыраңдар дагы өсүп аткан мезгилде буга дагы нитратты жанагындай өтө көп берип койгон убактары бар да. Булар нитратты көп бергенден кийин бул бадыраңдар сакталбайт. Чыттанып кетет дагы, баягы күн ысып кетсе сразу эле бузулуп баштайт, чыттанып чирип баштайт. Былжырап кетет го, Былжырап. Анан ошолордун баардыгын тең биринчиден сатып аткан киши банкрот болот, экинчиден жеп аткан киши банкрот болот, ден соолугун жоготуп. Ал эми дыйкан болсо көбүрөөк селитрага акчасын жумшап, ал да банкрот да. Анан ошон үчүн баардыгы тең банкрот кылбастан ошону жакшы өстүрүш керек да. Бул бадыраңдарды азыркы мезгилдерде жалаң химиялык заттар менен, мына азыр могу колумдагы бадыраңды мүмкүн 2 күн же 3 күн мурун химиялык зат менен чачкан болуш керек. Ооба. Эмне үчүн? Анткени мына күн ысык болуп атат, ным жакшы болуп атат. Аба ырайында быйылкы жылдагы өтө эле ным көп болгондугуна байланыштуу курттар дагы өтө көп болуп атат. Мына ошол курттардын баардыгын тең жок кылыш үчүн мына ширеге каршы деп коет, жанагы тиле. Мына ошолорго каршы кени бар, ошолорго каршы химиялык заттарды чачып атышат. Бул дыйкан кайрадан эле баягыдай күндүн ысыгында дагы чачып атат биринчиден. Күндүн ысыгында чачып атат, өсүмдүк ооруп атат. Күндүн ысыгында чачпаш керек. Күндүн ысыгында чачпаш керек, эртең менен эрте же кечке мал. Ал эми бул түшүм жыйналып баштаганда деги эле чачкан болбойт. Канча күн мурун чачыш керек? Түшүм 20 күн мурун чачыш керек. Мына эми мен эгерде бул нерсенин баардыгын тең азыр чачпасам өзүмдүн түшүмдү кантип алам деген маселе келет да. Бир жагынан курт жеп атсам мен кантем деп. Мына ушул мезгилдерде бизде азыр энтомофаг дегендер бар да, биздин биофабрикаларда ошо энтомофагты чыгарып атат. Ошол жанагы ошол энтомофагтарды колдонуш керек. Табигый препараттар, Жок, табигый жана табигый көпөлөктөр, андан сырткары жанагы жөргөмүштөр, ошол жана зыян келтирип аткан курт кумурскалар. Зыян келтирип аткан ширелерди мисалы үчүн жумурткасын жей турган. Же болсо ошолорду жей турган. Мына ылдый көч, өйдө көч деген бар го, ошол алтын көз деген бар, габрабракон деген бар. Мына ошого окшогон көптөгөн энтомофагтар бар. Мына ошол энтомофагтарды колдонсо аябай жакшы болот да, биринчиден. Ал энтомофагтар Кыргызстанда өндүрүлөт, Ал энтомофагтарды биздин биофабрика азыр министрликтин алдындагы департамент, айыл чарбанын органикалык департаменти мына ушулар өндүрүп атат, ушулар сатып атат, ушулардын колдонуп аткан дыйкандар дагы жакшы эффекти берип атканын айтып атышат. Бирок жалпы эле дыйкандар ушул нерсени колго алыш керек да, көбөйтүш керек муну. Өздөрү колдонгонун. Анткени мына ал эми бул жана курттарга каршы колдоно турган маселе. Ал эми жалбырактардын да жанагындай саргайып ооруп аткан ак кебер, же болбосо мучница раса, же болбосо ар кандай оорулар бар да, фитофтороз, фузариоз дегендер. Мына ошолорго биопрепараттар бар да. Мына ошол биопрепараттарды колдонсок аябай жакшы болот да. Негизи бүгүнкү күндө ошол биопрепарат андан сырткары жанагы курттарга да каршы биопрепараттарды бар, бирок ушул нерсе көп колдонбой келе жатат да. Эми биздин айыл чарбасын Байдыкан айыл чарба колдоо долбоорунун негизги максаты экологиялык таза азыктарды өндүрүү. Же болбосо алып келип аткан химиялык заттар эмес, биологиялык заттарды дагы
өндүрүп ошолорду элге сунуштап ушул багытта иштерди жүргүзөлү деген алдыда чоң максаттарыбыз бар да. Кудай буйрса. Демек бай дыйкан айыл чарба колдоо долбоору бул химиялык семирткичтер болобу, дары дармектер болобу, аларды колдонгондо да үйрөтөт турбайсыңарбы? Эгерде нормасы менен колдонсоң, анын зыяны жок. Эми биз мына мисал үчүн айтып атабыз да, баягы биздин дыйкандарга келип эле мага могу химикатты бер дейт. Ошол химикатты берген мезгилде дагы биз кошумча мына Унимакс деген бизде ошол жана биогумустун иштей турган бөлүгүндөгү гумин кислоталарын алынган. Мына ошол Унимакс дегенде ошо бай дыйкан өзүбүз чыгарабыз. Мына ошол препараттарды кошо жанагындай уулуу заттарды чачып аткан мезгилде кошо чачкыла дейбиз да. Биринчиден ошол буларды кошо чачканда кандайдыр бир деңгээлде 5-6 күндүн ичинде ошо уулуу заттарды дагы жок кылып нейтрализовать этет да. Демек силер дары менен кошо нейтрализатор берет. Нейтрализатор дагы сунуштап атабыз да. Эми түшүнгөн ошол алып аткан кишилерге түшүндүрүп айтып, ошону кошо чачкыла деп ошону сунуштап атабыз да. Мына азыркы дыйкандардын көпчүлүк пикирлери бар. Мына ошол пикирлеринде биздин жанагы чөптөр дагы мына чөптөргө дагы курттар аябай көп түшөт баягы. Мына ошол чөптөргө жанагындай Унимаксты кошпосок же болбосо башка гуминди кошпосок, ошол дары калып калып атат да. Ал дары баягы уулуу дары калып калгандан кийин ошол эле уулуу дарыны биздин мал жеп атат. Мал дагы коруп атат, мал да бала салып атат. Мына ошолардын баардыгын тең эң жок дегенде ошол нейтрализовать этип жок кылыш үчүн ушуга окшогон препараттарды берсек, бир чети өсүшү да жакшы болуп атат, кайра калыбына келип атат. Андан сырткары топуракты дагы жакшы иштетип, азык затты жетишпеген азык заттардын баардыгын тең берилип жатат да. Турсбек мырза, мага ошо бадыраң менен нитратометрди берсеңиз, мен дагы бир нерсени айта кетейин. Мына баягы бул бир помидор берсеңиз, кичпейликке. Эми мен айта кетейин деп атканым, мына азыркы мезгилде тестирди дагы. Азыркы мезгилде ошол бадыраңды жээрдин алдында мында бул бадыраңдарды дагы сыртын аябай жууп, ошо сырткы кабыгын алып салып жеген оң деген нерсени айткым келет да. Анткени жанагындай химиялык заттар сыртында калып атат. Суу менен жууганда бул толугу менен кетпейт. Ошон үчүн жанагы сырткы кабыгын ачып туруп жеген азыркы күндө биз ошого келип такалып калдык да. Эгерде органикалык жол менен өсө турган болсо, жанагындай биопрепараттар менен өсө турган болуп калса, анда эч коркпостон биз ошол ушул азыктарды коркпостон колдонмокпуз да. Эми эң негизгиси айтайын деп атканым, ошул органикалык продукцияны өндүрүүгө багыт алышыбыз керек. Андан башка биздин өзүбүздүн ден соолукту тазалоо, өзүбүздүн ден соолукту, балдардын ден соолугун ушул чыңдаш үчүн мына коронавирусты көрсөтүп койдубу, иммунитет түшүп кетти. Мына могу нитраты көбүрөөк болгон продукциядан кантип эме көтөрүлөт. Демек бай дыйкан органикалык продукцияны өндүргөнгө өзүнүн салымын кошуп келатат, Кошуп келатат. Эми Кудай буйрса, азыр ошол 41 райондо биз бүгүнкү күндө бай дыйканда 5 стационардык офистер бар. Ошол бай дыйкан жана минералдык жер семизгичтерди, андан сырткары мына органикалык жер семизгичтерди сатып аткан бизде азыр 5 областта 5 точкабыз бар. Бүгүнкү күндө ошол маселе көтөрүлүп атат. Ошо 41 райондо, ар бир райондо ошол бай дыйканын өзүнүн филиалдарын ачып, андан сырткары ошол агрономдорду толуктап, ошол агрономдор жалпы консультация өткөзүп, ошол консультациялардын негизинде биздин дыйкандарга туура багытта өндүрө турган продукцияларды кандай өндүрүш керек экен, жана өзүбүздүн ошол берип аткан жер семизгичтерди кандай колдонуш керек экен. Мына негизги биздин ушул бир максаттын бири топурактын анализин аныктап, ошолорду дыйкандарга туура жанагындай минералдык жер семизгичти берүү тууралуу лабораториялар бар. Бирок ошол лабораториялардын иштешине дагы дыйкандар толугу менен баягы анализге силерде лаборатория барбы? Өзүңөрдө бай дыйканда барбы? Ошо
ошол бай дыйканда лабораториялар бар, ар бир жанагындай офисте. Ошол дыйкандардын активдүү болбой аткандыгында да, анткени ошол биздин иштеп аткан жана лаборанттар келип ошол жакшылап анализ кылып берели десек, бизде дыйкандар алып келбей жатат үлгүлөрүн. Мына ошого жараша анан кадр маселеси дагы ушундан эметип атат да, аксап калып атат. Эми бул маселени жанагындай дыйкандарга кандай окутуу иштерин жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Жалпы ушул жанагы топурактардын анализин алып келип берсе, биз ошо бай дыйкандагы лабораторияларды жакшы иштейт эле да. Турсбек мырза, түшүнүктүү. Демек, бай дыйкан компаниясынын Кыргызстан боюнча 5 дуанда өзүңөрдүн офистериңер бар экен, ал жакта лабораториялар бар экен. Силерге дыйкандар келип жерди, топуракты анализге берсе болот. Анда мындай силерге сунуш да, ушул бизде чарбачылын алкагында бир айда бир жолу же бир айда бир 2 жолу келип бизге консультация берип турбайсыңарбы? Анткени бизге мындан тышкарда Facebook'ка көп суроолор жазышат. Бизге бул жакка да чалат. Мага өзүмө да жеке баракчама да жазышат да, көп суроо беришет. Бүгүн эле мисалы бир жерден айтышты, жана биогумусту сууга аралаштырып, анан куйсам болобу же сапаты кетип калабы депчи. Ушундай суроолор бизге көп түшөт да. Ушундай бир эметсек болобу, консультация берсек болобу? Биз негизи бул консультацияларды беребиз. Сиздер бир күнү мурун баягы баланчанчы күнү баланча темада болот деген теманы айтып койсоңуздар, биз да даярданып, дыйкандар да бере турган суроолорун даярдаса, биз ошого келип консультация бергенге даярбыз. Бизде айыл чарба өсүмдүктөрүнүн химиялык жолдору менен кандай заттарды колдонуп, эмне деген заттар бар экен, кайсы оору бар экен, ушуга жалпы өсүмдүктөрдү коргоо жаатында адисибиз бар, Галина Анатольевна. Бул Галина Анатольевна дагы өтө ушул багыттын адиси да. Мына биз негизи агрономдор дагы бөлүнөбүз. Агрономдор зоотехник, ветврач деген сыяктуу биздин дагы ошол өсүмдүк жаатындагы ветврачка окшогон өсүмдүктөрдү коргоо адиси боюнча ушу Галина Анатольевна деген биздин окумуштуу агрономубуз бар. Турсбек мырза, анда биздин бүгүнкү программабыздын темасына кайтып келсек, зыяны жок дарбыздар жана жер жемиштер барбы, аларды кантип табабыз дегенде, сиз мынакей экотесттер алып келиптирсиз. Мен азыр буну, сиз помидор дагы алып келиптирсиз, ушуну текшерип көргүм келип атат да. Мына сайдым, эми окейди басат экем, нормасы 300 болуш керек экен, 300 миллиграмм. Бунун результаты 300 миллиграмм бул жана теплицада өндүрүп аткан помидорду колуш керек да. Грунтовый 150 болуш керек. Боло берет. Анда гыны тандайын, анда буну кайта өчүрөйүн, мага берип койсузбу? Арчыгычыңызда. Анткени бизде азыр көрүп жаткан көрөрман, угармандарга аябай кызык болуп атат да. Кантип алар өздөрүнүн ден соолугун коргой алат. Демек, мен помидор грунтовый деген тандайт экем, 150 миллиграмм деп турат. Анан окейди басат экем, Ооба. Окейди бастым. Бул жерде 41 экен. Демек, бул помидор жегенге зыяны жок. Зыян жок. Нитрат жок. Жакшы помидор экен. Буну эч кандай кабатыр болбой туруп жей берсек болот экен. Анда мынакей огурец грунтовый деген тандайт экен, мына бадраңды сайып көрөлү. Бадраңдын да ушундай эмеси барбы? Башынан же бөлөк бир башынан. Сая бериңиз эми. Каалаган жагыма сая берем да? Каалаган жагыма сая бериңиз. Так, мына огурецти тандайт экем. Бунуку 150 болуш керек экен, Бунуку дагы 41 экен. Биз азыр мына жанагы температуралык абанын температурасы деп атпайбыз, ошого жараша буларды дагы караш керек деген маселе бар да. Мисалы мен базарга барам да, Турсбек мырза, мен кардар катары. Мен базарга барам. Базарда турган жерден эле текшерип алсам береби, бербейби? Берет. Ушундай нитратометрди кактан алсак болот? Эми мындай нитратометрлерди бул Россиядан алынган, негизи. Россиядан алынган. Бизге дагы сатыктарда бар деп жана интернеттен карасам жүрөт. Ошо жанагы электроника жолосу жана чарба буюмдарды сатып аткан магазиндерден караса болот да. Негизи биз дагы ошол Россиядан. Канча сом турат булар?
Улар 5000-ден 7000 сомго чейин экен да. Демек 5000 сомду аябай туруп үйгө ушундай бир нитратометр алып коюш керек экен. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, бүгүнкү биздин берүүбүздүн темасы зыяны жок, коопсуз, биздин ден соолугубузга зыян келтирбеген бүгүнкү күндө дарбыздар барбы? Анткени азыр дарбыздын сезону, жер жемиштин сезону. Биз аларды жегенге болобу? Аларды кантип билсек болот? Эгерде нитратометр жок болсо, анда Турузбек мырза айткандай, дарбызды одарып, курсагын карасаңар, курсагы саргарып туруш керек экен. Эгерде мындай көгөрүп турса, анда ал жерде нитраттар көп. Агарып, бираз агарып болуп турса, анда ал нитраттар көп дегенди билдирет экен. Биз анда эмесе ушундай өтө кызыктуу тема, бирок убактыбыз чыгып калды. Биздин бүгүнкү чарбачыл берүүбүздүн коногу Турузбек Асаналиев, Байдыйкан айыл чарба колдоо долбоорунун башкы окумуштуу агроному. Баарыңарга чоң рахмат, оорубагыла, өзүңөрдү жакшылап карагыла, жакшы жер жемиштерди жеп, жайды жакшы өткөргүлө. Малчыга жайыт, багбанга бак, дыйканга дан, элге нан керек. Айыл чарба тармагына багыт берген Чарбачыл уктуруусу Марал радиосунда.